18 тапшырма ортосунда аралык 0,5 километр болгон жеңил жана жүк ташуучу унаалар бир багытты көздөй. 72 бул жеңилдики, биринчи айтылып атат. Жана 54 бул жүк ташуунуку экен. Ылдамдыкта жүрө башташты. Эгерде жеңил унаа жүк ташуучу унаанын артынан жөнөгөн болсо, жеңил машина, жеңил экөөн бул жүк ташуучу грузовик болсо, бул жеңил болсо, аркасынан жөнөгөн, ортодо 0,5 километр аралык бар. Бул 54 менен жүргөн болсо, бул 72 менен жүрсө, муну кубалап жетүү, муну кубалоо ылдамдыгы 72ден 54-тү кеметишибиз керек да. 18 калат экен, 18, демек 18 километр саат менен муну кубалап жете баштайт. Бул как бы ордунан кыймылдабай туруп калды, бул 18 менен жетип атат деген сөз да. Ошондо формулабыз S барабар V көбөйтүлгөн T. Жолубуз канчага барабар? 0,5 километрге барабар. Ылдамдыгыбыз кубалап жетүү ылдамдыгы 18. Канча убакытта жетет экенин көрүш үчүн анда T барабар 0,5 бөлүнгөн 18 болот. Ошончо убакытта жетет экен. Эми биз бул жерде мынтип турат. Эгерде жеңил унаа артынан жөнөгөн болсо, анда кыймылынын башынан канча аралыкта жүк ташуучу унааны кууп жетет дейт. Ошондо кыймылынын башынан дейт. Биз ошондо ушул убакытты эмне кылып коебуз? Унаанын жеңил унаанын ылдамдыгына көбөйтүп коебуз. Бул экөө кыскарып кетет. 4-тү 0,5ке көбөйтсөк 2 чыгат. 2 километр ылдамдыкта кууп жетет экен.